Орозо бул араб тилинен алынып, саум, сиям деген сөздөн алынгандагы сөздүк мааниси кармануу, өзүн тыюу дегенди билдирет. Ал эми мусулманчылыкта өзүн көп нерседен тыюу, тамак аштан, башка нерселерден, өзүнүн каалоолордон тыюуну билдирет. Орозонун пайдасы адамга өтө ден соолукка пайдалуу да, руханий жактан дагы, анан физикалык жактан дагы өтө пайдасы көп. Аны япон окумуштуусу изилдеп чыккан. 1945-жылы төрөлгөн ОМЕК деген окумуштуу 2006 жылы 10 декабрда ошо орозо жөнүндө адамга кандай пайдасы бар экенин өтө изилдеп чыкканда, анан жыйынтыгында ал ошол изилдөөсүнүн натыйжасында адамга пайдасы көп экенин далилдеп туруп, Нобель сыйлыгына татыган. Ал адамдын организми ошо орозо учурунда шлактарды бөлүп чыгарып, бардык ооруларды эле жеңсе болот деген жыйынтыкка келген да.